Мына достор, биз Баткен областынын Лейлек районунун Сада айылында жүрөбүз. Мен бардык учурдан пайдаланып кыргызстандыктарга кайрылып кетем. Эгерде биздин свет өчүп кала турган болсо, биз баткендиктердин методуна өтүп калабыз. Мына кадимки көңгө кичине көмүрдү кошуп туруп, мындай жууруп туруп, кичинекей мындай отун кылабыз. Ушу отун кылып тезек кылабыз, анан жаксак болот экен. Ошондуктан биз бийликке талапты коюшубуз керек. Бизге курулган ГЭСтердин бардыгы электр энергия бизге арзан болуш керек. Эгерде кымбат болсо, мынтип кыйналган кыргыз көрдүңүздөр да тезекке өтүп баштайт.